Парламентаризм сабактары талкуубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдарды иреттештирүү маселеси парламентте каралып жатат. Студиябыздын коноктору Курманкул Зулушев, Рада Туманбаева жана Рыскелди Момбеков, кош келдиңиздер. Мына адегенде тармактык комитетте да бул аптада ушул тема кызуу талкуу жаратты. Тасмабыз бар, көрүп алсак. Батыр эне 7, 8, 10 бала төрөгөн аз келгенсиз, балдар документин чогултуп тияк-бияка жүгүрүп жүрүш керек. Анан жөнөтөт борборго, бияка келип туруп бир баласын бир жерине бир тамгасы түшүп калса кайра жөнөтөт. Ошентип жылдап кетип атат да. Биз батыр эне деп сыйлык менен беребиз деп кайра кээ бир батыр энелерди биз жазага тартып атабыз да. Балаң соттолду деп. Анан ошол кылмыштуулук үчүн жалгыз энени күнөөлөп коелу. Атасы кайда кетет? Заслуженный айыл чарба архитектор да болуп атпайбы балдар соттолсо деле. Эгерде тирүү болсо берет, эгер кокусунан бир кокустуктар менен каза болуп калса 29 жашында, анан анда бербей коет. Бу кандай? Ушул жерде логика барбы жокпу? Ушу мен ушуну түшүнбөй атам да. Бул жерде адилетсиздик көрүнүп турат да. Мамлекеттик сыйлыктарды иретке келтирүү муктаждыгы эмнеден улам пайда болду? Мамлекеттик сыйлыктарды иретке келтирүү бүгүнкү күндүн талабы. Анткени бул жерде жаңы бүгүнкү долбоор боюнча, мыйзам долбоору боюнча жаңыдагы аталыштагы сыйлыктар да кошулуп жатат. Андан сырткары бул мурдагы чакырылышта да каралган экен. Былтыркы жылы да биз тарабынан каралып, президенттин каршы пикири менен бул мыйзам долбоору кайра келген. Ал жана соттуулугу боюнча көп балалуу энелердин. Айрыкча ошол жанагы көп балалуу энелердин соттуулугу, эгер балдары соттолуп кетсе, эне ошол баатыр эне деген наамды албай калат деген маселе дагы абдан кызуу талаш талкууну жаратты да. Айрыкча ушул парламенттеги аял депутаттар, ошол энелердин укугун коргон депутаттар айтып атат, эне кандай болбосун, баласы эмне кылбасын, наам алыш керек деп. Ошол жүйө эмнеден улам айтылып атат? Эмнеге таянып атасыздар? Ал бул жерде териштириш керек. Ал бала кандай шарттуу болду, же болбосо терроризм боюнча кеттиби, ошол жөнүндө бөлүнүп, андан кийин экинчи окууга алып чыгалы деген сунуштар болот. Эмне болот эми? Ушул жерден чын эле экинчи окууда кандай өзгөрүүнү күтүп атасыздар? Азыр билесиздер, эң негизги азыр бул дүйнө боюнча терроризм өтө кооптуу болуп атат. Эгерде ошол бала терроризмге катышы бир канча адамдардын өлүмүнө себепкер болсо, бул жерде дагы эми көп пикир баягы дискуссия убагында чыгат эмеспи? Биз ошондой сунуштап атабыз да, эгер терроризм менен болсо, бул берилбесин деген болуп атат. Демек бир башка жеңилирээк кылмыштар болуп калса, жол кырсыгы ушу сыяктуу болсо, анда эне баатыр эне наамын ала бериши ыктымал экен да. Бул жерде дагы бир нерсе айтып кетсе керек болот. Себеби дегенде баатыр энеге чейин ал бала соттолгон болсо же соттон акталып чыккан болсо дагы баатыр эне берилет деп атат. Бирок бул жерде ошол күнү эне ошол баатыр энеликке сунушталган болсо, ал ушул себептен баатыр энени ала албай калса, ал моралдык жактан дагы өтө мындай туура эмес болот деп дагы эсептейбиз да. Курманкул мырза, айтсаңыз, ушул мамлекеттик сыйлык деген өзү кереги барбы? Мисалы азыр иретке келтирип атасыздар, кээ бир жанагы коомдо талкуу болгон жерлери, юристтер, мыйзам чыгарган адамдар, ушулар баягы өзгөртүү киргизе турган бир сунуштардын баардыгын айтылып атат да, бирок мамлекеттик сыйлыктын өзү кереги барбы деген дагы суроо коюлуп атабы парламентте? Бул суроо да коюлуп атат. Негизинен мен өзүмдүн жеке көз карашыма айтсам, мамлекеттик сыйлык албетте керек. Бул себеби коомдо инсан кандайдыр бир ийгилик жаратса, ага мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, сыйлыктар, наамдар берилсе, ал иштөөгө да ийгилик өбөлгө түзөт деп ойлойм да. Ошондуктан мамлекеттик сыйлыкты биз бир калыпка келтиришибиз керек. Бул керек, зарыл нерсе. Кеп башкада биз кандай мыйзам долбоорун кабыл албайлы, бул биринчи биздин баш мыйзамдын принциптерине дал келиш керек да, карама каршы норма албашыбыз керек. Мына жогоруда кесиптешим айтып кетти, соттуулук боюнча. Эми соттуулукта биздин мыйзамдын аталышын карасаң, ошол 19-берене жанагы баатыр көп бала төрөгөн жана татыктуу тарбиялаган деп турат да. Анда биз бөлүп карашыбыз керек. Көп бала төрөгөндүгү үчүн биз өзүнчө карап, андан кийин татыктуу тарбиялагандыгын. Эгер экөөнү чогуу карасак, ал баласы кылмыш кылса, кылмыш дегендин түрү бар.
оор кылмыш, жеңил кылмыш, байкабастан жасалган кылмыш дейт. Ошо кокустун баары байкабастык кылмыштарга кирет да. Ошо байкабастан жасалган кылмыш үчүн баласы жоопкер болуп калса, эненин кандай күнөөсү бар? Бул Конституцияда бар да. Адам аракет жана аракетсиздик үчүн гана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Анан бул жерде жеке адам, жеке жоопкерчилик принцибине бул карама каршы келет да. Эгер баласы байкабаштан кылмыш жасап алса, эне 7 бала төрөп тарбиялаган үчүн ал баатыр эне албай калганы бул жазабы эне үчүн? Жаза. Биз ушул жактарына терең көңүл бурушубуз. Андан сырткары мамлекеттик сыйлыктардын арасында баягы мамлекеттик ишмер, айыл чарбасына эмгек сиңирген үчүн, же болбосо бир кайсы бир тармакка эмгек сиңирген үчүн жана башка даңк деген сыяктуу медалдар бар, көптөгөн сыйлыктардын тизмеги жүрөт да. Эми ушулардын баардыгын баягы кыскартуу муктаждыгы бар деп сиз мына кесиптештериңизге бир ошондой бир соол жолдодуңуз да. Эмне үчүн? Эмне үчүн Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктар кыскартылышы керек? Мамлекет болгондон кийин мамлекеттин ошол өсүп өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон адамдар мамлекеттик сыйлыктарга ээлери болуш керек. Бул талап. Бирок ошол мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө жобо жаңы иштелип чыкты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, апрель ырсасынан кийин бул мамлекеттик сыйлыктарга мораторий жарыяланган болчу. Анткени жобосун иштеп чыгышкан болчу. Мына жаңы мыйзамды иштеп чыккан болчу. Буга чейин анын тартиби жок болгон. Эмгек сиңирген артист албай туруп эл артистин алгандар болгон. Ардак грамотасын албай туруп эмгек сиңирген ишмерин алгандар болгон. Же болбосо алардын ортосундагы 5 жылдык мөөнөттө сакталган эмес. Бир жылы токтолатына сыйлыкты алып, экинчи жылы эл баатырын алган көргөзүлгөндөр да болгон да. Мына ошолор баары тартипке салыш үчүн ушул мыйзам долбоор иштелип чыккан да. Бул мыйзам долбоору четке калган 3-чү окууда. Былтыркы жылы азыр жаңы иштелип чыгыптыр, бирок чынын айтышым керек, менин жеке пикиримде дагы деле чийик иштелип чыккан. Мен карап көрдүм да, ушул мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө беренелерде 20дан ашык сыйлыктар бар экен да. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куткаруучусу деп анча сыйлыктын эмне кереги бар? Казакстанда маселен Казак Республикасынын эмгек сиңирген кайраткер деп коет. Бардыгы мамлекеттик кызматта иштеп өзүнүн кесиби менен өзгөчө салым кошкондон кийин ал мамлекеттик кызматкер да. Кыргыз Республикасынын мамлекетине эмгек сиңирген кызматкер деп койсо эле болмок болчу. Мына ошонун баардыгын артисттерге дагы, юристтерге дагы, башкаларга дагы берсе болот болчу да. Экинчи бир жагдай, бизде ушул мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссияны туура эмес иштерди алып барышат да. Мына жакында Жалал Абадтан чыккан айтылуу Төкмакын Рахматулла Козойко Кыргыз Республикасынын эл акынын берди. Ал акын Төкмакын. Бирок андан мурун Элмирбекке ал деле Төкмакка Кыргыз Республикасынын эл артистин берди. Элмирбек Иманов артист эмес да. Ал акын да. Бизде жазма акындар бар, анан төкмө акындар бар. Төкмө акындардын бирөөсүнө акын деп берет. Маселен, Эстебес. Эстебести эч ким артист айтпайт. Ал акын болгон. Анатай Өмүрканов жазма акын болсо, Эстебес төкмө акын болгон. Ага эл артистин берип койгон. Замирбек Сөмбаев дагы эл акын. Мисалы, Алы Туткучевдер жакында алышты, эмгек сиңирген артист алышты. Бул туура эмес. Бирине эл акынын берип, бирисине эл артистин берген. Анан экинчиден дагы бир мен өзүм ушул биздин тармактык комиссияда карап атканда айттым да. Бизде СССРдин убагында социалист эмгектин баатыры, Советтер Союзунун баатыры болчу. А бүгүнкү күндө бизде Кыргыз Республикасынын баатыры. Маселен, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Бексултан Жакиевдер баатырдык жасаган жок. Алар эмгек жасады. Алар соответственно эмгектин баатыры болуш керек болчу. Бирок алар космоско учкан жок да. Же чек араны коргоп баатырларча курман болгон жок да. Андыктан ушуну белгилөө дегем. Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры, Кыргыз Республикасынын эл баатыры деп. Мына Чыңгыз Айтматов социалистик эмгектин баатырын алган СССРдин убагында. А кийин кыргыздар Кыргыз мамлекетага Кыргыз Республикасынын эл баатырын берди. Бири бири айкалышпай атпайбы? Ошондуктан буну эки бөлгүлө дагы калган нерсе кыскартылат деп. Анан дагы Исхак Абсаматович өткөндө ошо парламентте талкуулап аткан жакшы жөнү келтирди. Бизде жанагы жаңы ордендердин жүрүптө, бирок ал жаңы ордендерди жогорку кеңеш кабыл алыш керек болчу да. Маселен, ошо Курманжан Датка ордени, даңк ордендери жөнүндө бизде бекитилбептир. Анан бекитилбей эле биз мыйзамда карап атабыз, ушундай ордендер белгилеп атабыз да. Бул дагы бир аз аша чабып кеткендик бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, тиги кесиптештерим Курманкул Зулуштар буну мыйзам долбоорун кайда бир жума артка тептербеди. Ошо чийки буну иштеп чыккан чиновниктердин ийгилиги эмес, бул чийкилик болуп калган. Чындык ушул жерде жатат. Анан деги эле ушул мамлекеттик сыйлыктарды жөнгө салганда ушул мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Ошол мыйзам өзү чийик болсо, кийин баардык жоболордун баары чийик болот.
мындайча айтканда мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө мыйзам өзүнүн маңызын жоготуп калат. Бирок эми негизи көптөгөн өлкөлөрдө ушул мамлекеттик сыйлык жокко эсе. Мисалы аларда көбүнчө коомдук сыйлыктарга маани берет. Бул коомдук уюмдар өздөрү ошол сыйлыкты негиздеп, анан кийин ошол татыктуу адам ошол сыйлыкты алат да. Татыктуу өздөрүнүн калыстары болот, алар чечет, татыктуу чечимдер болот да. Негизи ушул мамлекеттик сыйлыктар системасы жана 2010 жылга чейин жанагындай бир аны берүү механизмдеринде бир карама каршылыктар болгон үчүн ошентип токтоп мораторий жарыяланды андан бери. Негизи ушул мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын кетирбей эле ушул сыйлык берүү системасын, институтун жалпы эле ушул жана коомчулуктун өзүнө берсе, коомдук уюмдарга берсе болот беле? Албетте болот. Мына мен жогоруда коллегам айтканына кошулам да. Биринчиден сиз айткандай талапты күчөтүш үчүн, татыктуу адамдарга берилиш үчүн сыйлык так даана аз болуш керек да. Бизде мына ордендин канча түрү бар? Манас орденин 3 түрү. Андан кийин эл артисти, эл жазуучусу, ушунун бардыгына мен да кошулат элем. Кече биздин комитетте да бул боюнча чоң сөз талкуу болду. Маданиятына эмгек сиңирген артист. Болду, ошонун ичинде бардыгы камтылат да. Ушундай биз санын да азайтышыбыз керек болду. Тактапчы. Ушундай көп кемчиликтердин негизинде бир жума деп демилгечилер суранып алды. Андан кийин экинчи маселе сиз айткандай, мисалы үчүн эл жазуусуна, эл акынына же эл артистине кимдер татыктуу? Бул боюнча критерийди так иштеп чыгышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн коомдо кээ бир белгилүү эл артисттери бар. Бир да наам же орденин ээси эмес экен. Бир эки ырдаган ырчылар бар, бүгүн эл артисти, эмгек сиңирген артист. Көрдүңүз, наразычылыкта келип жаратат да. Ошон үчүн биз мыйзамды так, дана, анан кыска, мына наамдарды дагы аз, салмактуу бирок аз кылышыбыз керек да. Жайнатып санын ордендерди көбөйтүп алып, анан татыксыз инсандарга берип, ошондон баркы болбой атат да. Наамдын баркы жок. Мурун эл баатыры деген, же эмгек сиңирген баатыр десе, ал адам менен учурашкан сыймык болгон. Азыр андай маани жок да. Биз ошого да көңүл бурушубуз керек. Татыктуу инсандарды мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүдөн сырткары бул жерде коррупция маселеси дагы бар. Ошол эле баатыр эне наамын берүүдө же башка сыйлыктарды берүүдө баардык ошого кызыккан тараптар бирөөлөрдүн алдынан өтүш керек, бирөөлөргө акча бериш керек деген бир түшүнүк пайда болуп калганда, азыркы ошол мыйзамдык өзгөртүүлөргө ошол коррупцияга каршы дагы механизмдерди сунуштадыңыздарбы же сунушталабы мындан кийин? Мыйзамда деген толук аныкталып атат да, баягы 7 баладан төрөгөн. Андан кийин ошол эгерде 7-чи баласын же 7-чи баласын баягы багып алса, бирок ошол бала 3 жылдан ашык бир үй бүлөдө жашаса, ошол дагы кирип атат. Андан кийин баягы мамлекеттин коопсуздугу үчүн же болбосо мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн башка жактарда ушул курман болгон, чоң согуштарда курман болгон балдар дагы кирип атат да. Бул жерде ошол бардык баягы маалыматтар так болсо, мен ойлойм ошол эч кандай бул жерде коррупциялык механизм болбош керек депчи. Буга чейин ушул депутаттарга дагы кайрылуулар болгон. Ар кайсы региондордон атуулдар, ошо энелер кайрылышкан. 7 балалуу, 8 балалуу, 9 балалуу энелер бар, бирок кезек күтүп отурушат да. Баатыр эне алабыз деп көп жылдардан бери. Бирок баатыр эне берилбейт. 7 баласынын алды алар дагы балалуу боло баштаган. Бирок наам жок да. Мына ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин ошолорго баардыгына кезек күттүрбөстөн дароо наам берилиши керекпи? Мен ойлойм, бул баатыр энеликке эч кандай чектөө коюлбаш керек депчи. Себеби биз конституцияда дагы айтылат да, бул Кыргызстандын эли, Кыргызстандын эң кымбат турат депчи. Анан бул жерде деген булар чоң салым кошулуп атат бир жактан. Анан чектөөнү койдурганга мен каршы болот болчумун. Эгерде ошондой 8-чи бала менен, 9-чу бала менен мүмкүн толук бул жерде маалыматты толук алыш үчүн бир кандайдыр бир справкалар мүмкүн жетишпей калаттыр. Же болбосо дагы кандайдыр бир жерден, мисалы үчүн айыл өкмөтүнөнбү, кандайдыр бир токтом чыгыш керек болчу. Сан жагынан чектөө эмес, ошо мен дагы ошону айтып атам да, жанагы бюрократиялык тоскоолдук жоюлабы. Ошо тоскоолдук болбош керек деп айткым келет. Бул жердечи болот. Мыйзамга ошону киргизесиздерби? Мыйзамда уже бул жерде толук жазылып атпайбы, кайсылар кирет деп. Бирок ошону баатыр энени алыш үчүн кандай
баягы документтер чогултуш үчүн бул чоң маалымат керек да дагы. Кечиресиздер, мыйзамда кайсыл наам, орден кандай эмгек үчүн берилет, биз ошо талаптарды жазабыз. А бул жобо менен бекитилет. Кайсыл орган баатыр эне бериш үчүн эмне документтер керек, ким толтуруш керек, жергиликтүү орган кантип жөнөтүш керек, анын жол жобосу боюнча иштелет да. Ал жоболор менен аныкталат. А мыйзамда мисалы үчүн мына Курманжандатка Манас ордени, Данекер, мисалы үчүн Курманжандатка ордени кандай адамдарга берилет? Бул баягы коомдук саясий эмгек сиңирген эмгек үчүн, же кандайдыр бир мамлекетти коргоого, чыңдоого кошкон салым үчүн, элдердин биримдиги үчүн деген ошондой салым кошкондорго Курманжандатка ордени берилет. Ушинтип бөлүнөт да. Биз бул жерде ошол наамдарды кандай эмгек сиңирген адамдарга беребиз, мыйзамда ушул эрежелер жазылат. Ал эми сиз айткан механизмдер, аны документ топтоо, кайсыл адамдарга берилет тактоо тиешелүү жергиликтүү бийлик органдарына жумшалат да. Ошолор аркылуу мисалы үчүн баатыр энени ал 7 баланы каяктан төрөдү? Аны документ топтош керек да. Бирок сиз айткандай 7 бала төрөдү, мыйзамда биз баатыр эне бериле жазылды, тоскоолдуксуз берилиш керек. Бирок бул долбоорду баардыгы колдоду, берилиш керек деп бир гана маселе жана баласы соттолсо берилбеш керек деген. Андан сырткары мынакей ушул наамдар, сыйлыктар, грамоталар, ушул сыяктуу көп нерселер бар да, жана 20дан ашуун сыйлыктын түрү бар деп атпайсызбы? Ошолордун көбү бул мамлекет тарабынан финансылык жактан дагы каржыланабы? Мисалы, ошол сыйлыкты алгандар чын эле финансылык жактан алар мамлекеттен көмөк алабы, же жөн эле сыйлыктын аты эле барбы? Буга чейин мамлекеттик сыйлыкты алгандар, маселен эмгек сиңирген артист ошол драма театрда иштей турган болсо, анын айлык маянасына 50% дагы кошулуп берчү бюджеттен. Эгер ал эл артисти, эл жазуучусу болсо, айлыгына дагы 100% акча кошулчу. Кийин өкмөттүн токтому менен бул алым салынган. Азыр эмгек сиңиргендерге 2,5 миң сомдон, эл жазуучусу, эл акындарына 5 миң сомдон берилип кошумча каралганда, анан чын айтыш керек, мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө комиссия акырындык менен акыркы жылдары коммерциялык комиссияга айланып кеткен. Бул чындык. Илгери биз бала кезде мамлекеттик сыйлыкты алам деген адамдар райком менен обкомдун же депутаттардын эшигин тепкилеп кирчү эмес. Мени бул сыйлыкты берип кой деп. Алар издегичи эмес, алар иштешчү. Маселен, чабан ар бир койдон 100-200дөн коз алсам, мен сыйлык алам деп иши менен көргөзгүсү келчү. Саанчы деле ошондой эмгек кылчу да, ар бир ойда мынча килограмм сөз саап алышым керек деп. Мамлекеттик сыйлыкты мамлекет өзү бере турган адамдар издечү. Азыр тескерisi кетип атат. Азыр мамлекеттик сыйлыкты алам дегендер өздөрү издеп жүрүшөт. Ар бир депутаттын эшигин каклашат, ар бир министр, губернатор кылышат, мени Ардак грамотага көргөзүп коюңуз, мени эмгек сиңирге сунуштап коюңуз, мени эл жазуучуна, мени Даңк ордени, мен Манас ордени алышым керек. Эмне үчүн болот? Ата-анда ошо пайда болгон. Бунун өзү эмнени билдирет? Бул өзү мамлекеттик сыйлыктын өзүнүн баркынын азастан кетип бараткандыгын билдирет. Анын артыкчылыгы да кетип бараткандан кийин баркы да кетип баратат да. Мына ушуну жөнгө салыш керек. Мамлекет өзүнүн мамлекетке ким кандай эмгек өтөдү, мамлекет өзү аныктап, анан ошол кишини табып чыгыш керек. А бизде тескерисинче кетип атпайбы? Буну көтөргөз, буну көргөз деп. Мамлекеттик сыйлыктын азыр артыкчылыгы жок. Маселен, илгери 50% электр энергиясына дагы жеңилдик бар болчу. Жолдо жүргөндө да жеңилдиктер бар болчу. Эс алууга дагы жеңилдиктер бар болчу. Ошо эмгек сиңиргенден жогору турган Ардак грамотасы алгандардын баардыгы спецполиклиникадан, мындайча айтканда атайын ооруканадан бекер медициналык жардам алат да. Мына ошондой анча-мынча артыкчылыктар бар. Анан өтө деле чоң артыкчылык жок. Бирок ушул мамлекеттик сыйлыктын баркын кетирген биз өзүбүз, мамлекет өзү болуп атат. Өзү болуп атат. Анткени атаандашуу алкагында эми бир Курманкул Тура айтпадыбы? Эмгегин эч нерсеге сиңбеген адамдар эмгек сиңирген артист болуп жүрсө, аны 40 жыл, 50 жыл сахнада жүрүп, анан ошол эмгек сиңиргенди албай калса, анын деле намысы тебеленет. Анан айтат да, ушул мен окуучум алды эмгек сиңирген. Мен үйрөттүм мен ушуга нотаны. Комузду мен үйрөттүм эле. Мен үчүн бул эл артистин алып, мен Ардак грамота менен жүрдүм деп. Мына ушунун баардыгы эмнени айтат? Бул коммерциялык кызматка, комиссияга айланып кеткенден болот. Кадырына эмес, капчыгынын калыңына карап берилип калган учурлар болгон да. Бул чындык да. Мына ушулардын баарын жөнгө салыш үчүн мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө мыйзамды дагы бир сыйра электен өткөрүп туруп, анын критерийлерин тандап, мамлекет өзү аныктай тургандай деңгээлге жеткирсек, анан ошондо бул мыйзамдын маңызы болот.
Ошондой механизмдер кириши ыктымалбы? Мисалы, чынында эле жанагы жулунбаган да адамдар бар да коомдо. Бирок ошол өзүнүн тармагында абдан эмгек сиңирген, сыйлыкка деле умтулбайт, бирөөнүн мактоосуна деле умтулбайт, ошондой эле акчалай сыйлыкка да умтулбаган адамдар бар да. Мага ушул эле жетет деген адамдар бар да. Бирок ошолор артта калып, анан кийин жанагы жулунган, бирөөлөрдүн эшигин каккылаган адамдар сыйлык алган бир механизм түзүлүп калып аткан жокпу азыркы мурдагы жана азыркы мыйзамдарда? Ошону мыйзамдык жактан ошол иретке келтирүү мүмкүнбү? Эми мындайда жол жобосун түшүндүрсөк, ушул мыйзам долбоорунун 16-беренесинде мамлекеттик сыйлыктарга сунуштоонун тартиби деген норма бар да. Бул норма тартип боюнча кимдер сунуштай алат? Сиз айткандай жана татыктуулар алып, татыксыздар албайт деп атпайсызбы? Ошол биз билген, өзүбүз ойлогон татыктуу инсандар көбүнчө мына маданиятка эмгек сиңирген адамдарды билебиз да. Кээ бир адамдардан сурасаң, мен эл берген намым бар дейт. Бирок чындыгында ардак грамота да албагандар бар да. Бар экен. Ошону кимдер сунуштайт? Мисалы үчүн бизде перечен, ошо мыйзам долбоорунда перечен бар экен. Өкмөт сунуштайт, жогорку кеңеш комитеттери, андан кийин президент аппараты, башкы прокурор, улуттук банк, ушинтип губернатор, мэрлерге чейин кетет да. Эми ошол ар бир структуранын бийлик адамдары өздөрү ушуну аныктап келиш керек. Азыр айтылып атпайбы, мамлекеттик деңгээлдеги подход деген ушул болот да. Алар ошо татыктуу эмгек сиңирген, татыктуу жана маданият кызматкерлерин ошо мекеме өздөрү ылгап таңдап алып анан сунушташ керек да. Жанагындай жең ичинен акча жагын карабай, же бир кандай кызыкчылыктарга берилбей, бунун баардыгы мыйзам жазуу башка, бунун аткарылышы өзүнчө да, өзүнчө маселе бул. Демек, баягы жергиликтүү деңгээлде дагы бул маселе иретке келиши керек турбайбы? Албетте, албетте. Ким тарабынан мына мен сизге айтпадым, мамлекет сыйлыктары берүүнүн тартибин кайсы органдар аныктайт? Тиешелүү да, мисалы үчүн маданиятка эмгек сиңирген болсо, буну өкмөт тарабынан, алар ошол маданият министри тарабынан так таңдалып алыш керек. Мисалы үчүн эмгеге заслуженный юрист болсо, мисалы үчүн ошол тиешелүү орган тарабынан булар сунушталат да комиссияга. Ошондо ошолорду чыныгы татыктуу ошо сыйлыкка. Бирок эми ошол чыныгы татыктууну тандоо маселесине келгенде ошол эле министрликтерге, ошол эле акимчилик, жергиликтүү бийликтерге жана башка мамлекеттик структураларга ишеним жоголуп кетти да көп жылдардан бери. Ишеним жоголуп, баягы ошол чын эле тиги таасири бар адамдар же болбосо ошол жерде иштеген адамдар, сыйлыкты берген адамдарга жакын адамдар, ушундай бир адамдардын катмары сыйлык ала баштабадыбы? Ошону кантип оңойбуз? Ушул кырдаалдан кантип чыкса болот? Тартипте мунун баардыгы тандоодо болуп атпайбы, каалоодо болбой элечи. Маселен ошол маданият министринин алдында 14 адамда турган коллега бар. Биринчи ошолор электен өткөрөт. Анан алар сунушташат, анан кийин президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия бар. Ал жерде 9 киши бар. Ошол 9 киши алар тандап көрүшөт, келген сунуштарманы алышат. Мына ошол жерден калыстыктын кыы тамгасы чыгып калып алыстык болуп калып атпайбы? Кээ бир жанагы Курманкул айтып аткандай нерселер толук кездешип атпайбы? Маселен, 6 жолу гран-прини алган адамдар эл артистин албай, бир дагы гран-прини албаган, 2 гана спектакльде ойногон адамдар эл артистин алып калса, эл деле айтат да, бул кандай каяктагы калыстык деп. Ошол эң кирде ошол мыйзам ушулардын баарын жөнгө салыш керек. Мына азыр жаңы мыйзам боюнча бир гана жогорку кеңеш, анан өкмөт гана көргөзө алат мамлекеттик сыйлыктарга. Ушундай да. Буга чейинкисинде комитет дагы, фракция дагы, толгон токой министрлик, акимдер дагы сунуштарманы берип жүрүшкөн да. Мына ушул жерден башаламандыктар болот. Анан тандоо чындан эле кыйын болот. Кайсы бирине аны кайсы тармакта иштеген, кандай эмгек кылгандарын баардыгын карап көрө турган, анан кийин чынына келгенде ошол президенттин алдындагы мамлекеттик комиссияга курамында. Мына бунун курамы бүгүнкү күнгө чейин жашыруун болот. Эч ким аларда кимдер катышканын билбейт. Кандай добуш менен кимдер жактырганын эч ким билбейт. Бул жашыруун түрдө калып калат да. Чынын айтканда мамлекеттик сыйлыктарда ачыктык, айкындылык болуш керек. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда биз бүгүн мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдарды иретке келтирүү маселесин кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.